Урматтуу мекендештер, арбаңыздар Россия Федерациясында жаңы мыйзам кабыл атат. Ал мыйзамда болсо мигранттарды эми полиция кызматкерлери 48 саат ичинде выдворение кылганга укугу бар деп айтылып атат. Бул тууралуу в настоящее время өзүнүн кичинекей тасмасын чыгарды. Ошону көрүп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Мигрантов будут выдворять из России по решению полиции в течение 48 часов. Сейчас на это нарушителям дается до 90 дней. Поправки внесут ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан, передает ТАСС. Как только документ примут, иностранцы, в отношении которых принято решение о выдворении, смогут находиться в стране не более 2 дней, если суд не вынесет другое решение. В первом чтении в законопроект внесли поправки о том, что органы внутренних дел самостоятельно, не дожидаясь суда, смогут выдворять приезжих за пределы России. Так, накануне МВД по Алтайскому краю уже сообщили о выдворении иностранцев полицейскими. Семье мигрантов дали 15 дней на то, чтобы покинуть Россию. Случилось это после того, как в сети появилось видео, на котором видно, что приезжий подросток плюнул в сверстника, а потом дважды его ударил. Никаких жалоб или заявлений на него не поступало, но после публикации ролика полицейские нашли 14-летнего мальчика по камерам наблюдения и привезли его вместе с семьей в участок, после чего аннулировали их вид на жительство. Урматтуу мекендештер, бул мыйзам полиция кызматкерлерине ошо сотко жеткирбей эле мигранттарды депортация кылууга уруксаат берип атат. Бул жерде эми выдворение деп турат. Правительство России поддержало законопроект, согласно которому полиция и пограничные службы получат право принимать решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства при условии его доработки. Депортация бул атайын центр субсидий Сахарова алып барып ошондон ары депортация. Бул мажбур түрдө, бул добровольный түрдө выдворение деп коет. Механизм азыр кандай иштейт белгисиз, себептеген экинчи окуудан мамлекеттик думадан азыр өтө элек. Бирок бул өтөт, себептеген ар бир фракция, Единая Россия фракциясы дагы бул мыйзамды колдоп атат. Ошон үчүн бул мыйзам өтүшүнө эч кандай күмөн жок. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Барыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу. Авторами инициативы выступили представители всех думских фракций, в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред Думского комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Единая Россия. Законопроект вносит корреспондирующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях КААП в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Вакыт менен мөөнөтүнчө бул ноябрь-декабрь жылысы жаңы 2025 аягына келип калышы мүмкүн. Ошого чейин документтерди тууралап, тастап, эмгек келишимин биринчи ирээден жасатып, эмгек келишимге эң негизги документ болуп эсептелинет. Ошол эмгек келишими болсо, эч ким депортация же выдворение кыла албайт. Эгерде документтериңер туура болбосо, анда чек арага чыгып келип, ошо биз иштешип аткан жаамат бар, силерде кокустан акчаңар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, акчага муктаж болсоңуздар, бекер алып барып келет. Волгоградский проспектте номерин айтып кетейин, +7 925 46 56 84, +7 929 633 74 65. Волгоградский проспекттен 4-чү выходтан чыгасыңар, Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Диаспорадан десеңиз, муктаж болсоңуздар жардам берет. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, Кыргызстанга тиешелүү жаңылык, Россия Федерациясынын атактуу теле алып баруучусу Тина Кандлаки Кыргызстан жөнүндө телеграм-каналына абдан начар сөздөрдү тилекке каршы жазды. У аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам. Памяти о дивизии, которая насмерть стояла за Москву, в Киргизии быть не должно, так считают западные сценаристы. Мы уже видели такое на Украине, в Казахстане, Армении, а теперь это происходит и в Киргизии. Вспомнить хотя бы 80 прозападных фондов и 30 оппозиционных СМИ в Армении или 17 миллионов долларов, которые США выделяли на их содержание. Анын сөзү болсо, Бишкек шаарындагы Панфилов музейи ошону бузуу
бузууга дуушар болду, ал Панфилов музейин бузбаш керек деп ошондой оюн айтты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин пресс катчысы Дайырбек Орунбеков кескин түрдө кайра жооп берди. Биздин эч ким ошол орустарды аяктан орус тилдерди жок кылган жок. Негизде 28 Панфилов бул Москваны коргоп калган биздин жарандар. Панфиловская дивизия 316 стрелковая дивизия ошо биринчи Фрунзе шаарында, андан кийин Алмата шаарында түптөлүп, кыргыздардан жана казактардан турган дивизия Россия Федерациясына 41-жылы келип туруп, 15 ноябрда Дубосеково районунан Москваны коргоп калган дивизия немистерден. Немистер ошол 28 Панфиловчуну ошолордун туруштугуна чыдай албай кайра артка кайтууга мажбур болгон. Ошон үчүн улуу ата мекендик согушка кыргыздардын жана казактардын 28 панфиловчулардын чоң салымы бар. Ошол Дубосеково биз жыл сайын барып турабыз. 9 майда барып туруп, ошол жерде Куран окутуп, жашынакай майрамды чогуу өткөрөбүз. Ошон үчүн бул жаатынан Тина Канделаки эч кандай капа болбой эле койсун. Буга чейин ал айым ошол бир нече башка өлкөлөр жөнүндө кескин айтып, Казакстан мамлекети ошол алып баруучу айымды кирүүгө тыюу салып койгон, Казакстанга бара албайт, ал жерде персона нон грата болуп эсептелинет. Жаңылыктар ошондой, урматтуу мекендештер, сак саламат болуңуздар. Анан кийин кайрымдуулук бир иш жолун алып бартабыз. Эне сай рестораны абдан жакшы кайрымдуулук ишин баштады. Июль айында кимдегир тамактанса, банкет өткөрсө, Куран окутса, ошондон түшкөн каражаттын 10%-ын Умай эне кайрымдуулук фондуна жардам берет. Ал фонддо болсо ДЦП, аутизм, көчөдө калган аялдарды бекер жаткызып, бекер багып жүргөн фонд. Ошонун айдын аягында отчетту беребиз. Ошого барып башка жерден тамактанбастан ушул эне сайды колдоп туруп, ошол биздин акцияны колдоп коюңуздар, себеп бул сооптуу иш болуп атат. Адресин мен жазып коем.